Суу ташкыны бул кар эрип, нөшүрлөгөн жамгыр жаап, жолдор бөгөлүп, кар астындагы суулар көтөрүлгөн шартта, каттуу шамалдын кесепетинен суу ташкындаган мезгилде дарыяларда, көлдөрдө же деңиздерде суу деңгээлинин көтөрүлүшүнүн натыйжасында пайда болот. Ал эми Кыргызстандагы жүрүп жаткан селдин себеби тоолуу аймактар бизде көп болгондуктан мөңгүлөрдүн эришинен же болбосо акыркы күндөрү катуу жаап жаткан жаанга байланыштуу болуп жатат. Биз буга чейин айткандай, жаан чачындуу күндөр 1-июнга чейин созулушу керек эле. Айтканыбыз туура чыкты десек болот. Эртең балдар күнүндө көпчүлүк аймактарда булуттар таркап, күн ачыла баштайт. Анда аны мен Гүлүм Эркинбек кызы кененирээк айтып берейин. Саламатсыздарбы? Кытайдан баштайлы, эртең Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында күн ачык. Абанын температурасы бул жерлерде 20 градустан түшпөйт. Казакстанда аба ырайы өзгөрүүсүз, себеби бүгүн Астанада күн ачык болсо, эртең да ачык бойдон сакталат. Алматыда болсо бүгүн жааган жаан эртең да жаайт. Өзбекстандын Фергана өрөөнүндө эртең жаан жааганы менен аба ырайы жылуу болмокчу, себеби термометр көрсөткүчү 32 градусту түзүп турат. Ташкентте да абанын температурасы жогору болуп, күн күңкүрөйт. Ал эми Нукуста болсо жаан жаайт. Түркменстанда күн чайыттай ачык. Бул жерде жаан аз жаагандыгына байланыштуу аба ырайы жагымсыз ысык болот. Мисалы, Дашогуз өрөөнүндө жана Ашхабад шаарында термометр көрсөткүчү 32 градуска чейин көтөрүлөт. Тажикстанда аба ырайы тез өзгөрүп турат. Душанбеде күн ачык болсо, Хорок өрөөнүндө кечке жуук жаан себелеп жаайт. Ходжон шаарында күн күңкүрөйт. Ал эми Кыргызстанда 1-июнда жаан-чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1-6 метрге чейин жетет. Ал эми 2-июнда айрым жерлерде өткөн өтүп күн күңкүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Сиздер эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштыңыздар. 11 каналынан кайрадан көрүшкөнчө.